Biz Көкташ айылы тұрғындары, біздің талабыбыз 2-3 күнден бері бізден bir 3-4 баланы ушул органдар тарабынан чагымчылыкты уюштурган деп ушинтип алып кетип, алар эч кандай чагымчылык иштерди кылган эмес. Себеби биз тажиктардын ортосунда тажиктар менен Tülü менен чырчатак чыгып, ар ким өзүнүн үйүндө өзүнүн жерин коргош үчүн, өзүнүн мамлекетибизди коргош үчүн ушул жолго барууга туура келди. Себеби биз кайсы маалда болсок, ушундай тополоң болот, областтан алыс жерде турабыз. Ошон үчүн биздин талабыбызды укпагандыктан биз чогулуп ак үйдүн Баткен администрациясынын алдына келип, биздин добушубузду кимдир бирөө угабы деп ошол талап менен келип отурабыз. Мекенибизди, элибизди, границаны корган балдар ушул 4 баланы апарып камап ташаган. 4 бала азыр кайсы жерде экенин биз билбейбиз. Мүмкүн Тажикстандабы деп, мүмкүн Кыргызстандабы деген ойду ойлондуруп калды. Ошон үчүн бизди Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарбевич эшитип, ушул нерсени жакшы иликтеп, хакыйкатка жетип берсе, жакшы болот эле. Биздин бирден бир талабыбыз граница. Бетте эч кандай национальный конфликт жок. Граница, мекенди коруп атабыз биз. Мекен үчүн Көкташ айылы дайыма тик турабыз. Биздин 1 сотик 1 метр жерибиз Тажикстанга өтүп кетпеш керек. Биздин талабыбыз бирден бир ошондо. Биз канча чоңдорго кайрылганбыз, чоңдор буга маалыматы бар. Биз бирөөдү бүгүнкү күнү бирөөдү жамандап, бийликти жамандагандан алыспыз. Бизге тынч жашоону каалайбыз. Бизге бүгүнкү күнү границаны чечип берсин. Экинчи жагынан ошол 4 баланы чагымчылык кылып элдерди уюштурду дегенден ошол балдар алыс болуш керек. Ошон үчүн биздин бирден бир талабыбыз ошол балдарды чыгарып берүүңүздөрдү талап кылабыз.